Assalamu alaikum. Suradınız cevap verem. Dolboru. Kezekte dağın bir soru. Men жақында bir jigit менен таанышып калдым. Бул суроонун ээси кыз. Таанышып калдым, ал мени жолугушууга чакырып жатат. Эмне кылсам болот? 19 жаштагы кыз экен. Жигити жолугушууга чакырып жатат. Эмне кылсам болот? Мен туура түшүнсөм, бул кыз суроосуна караганда намаз окуган жана хижаб кийген кыз окшойт. Анткени мындай суроо адатта хижаб кийбеген жана намаз окуган кыздардан чыкпайт. Алар эми жолугушуу күндө көчөгө мен жолугушууга даярмын дегендей чыгат. Ошондуктан ал башка жашоо образы, бул башка жашоо образы. Ошондуктан Аллах ыраазы болсун бул кызыбызга. Эгерде Куран сүннөттөн жооп бере турган болсок, жолугушууга уруксат бар, бирок бир күбө менен, бир ортаңыз менен, же болбосо бир жакыныңыз менен, илгери кыргыздар жеңилери менен чогуу барып жолугуштурчу. Анан элдүү жерде колдон келсе, бүгүнкү күндө элдүү жерде, эгер жаныңызда эч ким жок болсо, элдүү жерде жолугуш керек. Анан жолугушуу учурунда да өзүнүн адеби бар. Эгерде мен туура түшүнсөм, сиз сындуу кыз окшойсуз. Мындай сындуу дегеним өзүнүн баасын билген кыз окшойсуз. Ошондуктан кызым элдүү жерде жолугуш керек. Жолугушканда да сөздүн тартибин билиш керек. Кээ бир жигиттер болот, кыздардын сырын дароо эле алат. Эгерде жеңил желпи сөзгө илинген, алданган, аңкоорак кыз болсо, дароо ал кызга болгон урматы тайый баштайт да, сөз жөнүндө ою башкача боло баштайт. Бүгүнкү жигиттер ушундай. Кыздар деле жигиттердин сынын, мындай айтканда сырын алып алса болот. Жеңил желпи сүйлөгөн жигиттер, же болбосо ойду тоону сүйлөй берген жигиттер албетте мындай олуттуу кыздардын купулуна толбойт. Ошондуктан жолугушууда сүйлөшүүнүн да тартиби болуш керек. Колдон келсе, ал жолугушууларда бири-бирине болгон урматысы пайда болуш керек. Жана мына ушул адам алгачкы көргөндөгү, алгачкы эсинде калган мына ушул кебете өмүр бою калат. Ошондуктан биринчи жолугушуулар өтө мындай бир сымбат менен, өтө кымбат менен, өтө эсте калаарлык деңгээлде өтүүсү зарыл. Анан экинчиси, жолугушууда көп болгону туура эмес биздин шариятта. Буну күнүмдүк турмуш тажрыйба деле айтат. Жүрөт. Кээбирлер жанагындай репетиция кылып жашап да көрөт жатаканаларда. Бир жыл. Кээ бир кыздар боюнан алдырат. Бирок үйлөнбөйт бала. Эмнеге? Айылда башка кызы бар. Башка бирөөгө үйлөйт ата-энеси. Мына ошондон да этият болуш керек. Муну айтайын деген, жолугуу көндү мадатка айланып, андан ары кадимки эрди катындай мамилеге кирип кетпеш керек. Жолугуу 2-3 жолу. Үйлөнө турган жигитке мына ошол жетишерлик. Керек болсо 3-4-үнчүсүндө ата-энеси менен да жолугуштурат барып. Ата-энесине көрсөтөт, же жакындарына, жеңилерине көрсөтөт, мына ошо кызды алган атам деп. Ошон үчүн кызым, эгерде сиздин ниетиңиз турмушка чыгыш болсо, мен ишенем чыгышыңыз керек турмушка, анда сиз буга өтө олуттуу карашыңыз керек. Жөн эле, азыр көп биздин кыздарыбыз ушул нерседе адашат. Жөн эле жигитим бар, бир жигит менен жүрүшүм керек деген ниет болсо, анда бул ниеттен кайтыш керек. Кыз баланын Аллах Таала берген убактысы өтө аз. Сулуулугу, наздуулугу, баалуулугу мына ушул убакыттын ичинде ал кызды турмушка орноштурууга жардам бериш керек. Антпесе эртең эле бырыш түшө баштайт, жигиттер азая баштайт, беттерге анан шпаклевкалар башталат. Ошон менен ал жагын айтпай эле коелук. Ошондой кызым, жолугушууга барыңыз, күбө менен барыңыз, элдүү жерде жолугушуңуз, өтө сындуу сүйлөңүз, мындай сымбат менен жана азыраак жолугушуп, батыраак турмушка тийгенге аракет кылыңыз.